Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн Короодогу 6 айлык кулун жабаагыны тууралуу видео тартайлы деп чечтик. Бул жабаагыны кече 13 ноябрь күнү алып келип берди бизге. Жайыттан энесинен бөлүп 6 айлык ургачы айтайын дегеним, туугандар, көпчүлүк чарба кармаган адамдарда ушундай окшош окуя болот керек. Бул тайдын кебетесин көрүп турасыздар. Бою кичекей, боюн ченесем 1,24 экен, 1 метр 24 сантиметр. Арык, жүдөө абдан. Азыр атайын чөптүн бүрүн жесин деп чыгарып койдум. Жартылуу чөп жей албайт, суу иче албайт, жем жей албайт. Мына ушундай кулун. Мунун энеси бою 1,60 болгон керилген чоң тору бээ. Кулун ушундай болду. Жылкычыга жайлай саба деп айына 1000 сомдон төлөп бергенбиз. Тилекке каршы могундай кулун алып келип берди. Айтуусу боюнча саган жокпуз дейт. Сусамырга чыктык, бир тамчы жамгыр жааган жок, жайыт жок, чөп жок. Анан ушундай кулун болуп калды, байке дейт. Желеге байланган кулундардан чоңураак болсо керек. Эми болор иш болду. Ал киши менен уруша албайбыз. Ушканда пайда жок. Мындан кийин эсибизде болот. Эми мына колго тийген жабаагыны кантип багабыз? Ушул маселе. Мындай окуя көпчүлүгүбүздө окшош болобу керек. Күз келди, энелеринен бөлүшүш керек. Азыр бөлбөсөк бул жабаагы кулун кыштан да чыкпай калышы мүмкүн. Сакоо болот, ооруйт, арык. Же муну сата албайбыз. Сатай элсек базардан кече карасам, мындай кулундар 22 000, 24 000 деп сурап жатат. Канчага сатышат, сатылды, ал жөнүндө маалыматым жок экен. Сой элсек арык, мини элсек кичекей. Андыктан багышыбыз керек мындай кулундарды. Куртун түшүрөбүз буюрса, жемге үйрөтөбүз, тойтун күчтөйбүз, тарбиялайбыз. Анан буюрса жазкыга бир жакшы тай чыгарышыбыз керек, максат. Атын уулум Резвый деп койду. Билесиздерби? Америкалык режиссерлордун киносу бар, Резвый деген ургачы байтал тууралуу, күлүк. Биздин мынакей Короодогу Резвый ургачы тайыбыз буюрса. Эми ушул тууралуу видео тартып турабыз, туугандар. Кандай кылып дарылайбыз, кантип багабыз, кантип чоңойтобуз, канча чоңоюп атат, кандай болуп калды? Кызыккандар болсо биздин каналга катталып көрүп турасыздар. Баймабай тартып турабыз. Ошондуктан кеп кеңешиңиздер, сын пикирлер болсо айтыңыздар. Кандай кылабыз, кантип багабыз? Бөлүшөйлү. Менин оюмча көпчүлүк чарба кармаган адамдарда мындай окуя болотса керек, күз келип. Ошондой туугандар. Ушундай. Андыктан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар, эфир аркылуу. Барыңыздарга ийгилик каалайм.